Эми бул суроо мындай одоно болушу мүмкүн, бирок көбүнчөсү мырзалар, айрыкча жоолуктагы жубайылар мырзалар жубайын көп жакка публикага чыгаргысы келбей, мисалга беттерин жарантип жаап, ушундайлар бар го. Эл көрбөсүн дегенчи. Сиз кантип макулдук бердиңиз? Мен өзүм динди карманган адаммын. Анан бир эле диндин фанаты болуу башка, динди жашаган башка да. Фанат болбош керек, диндин фанаты болбош керек. Диндин фанаты бул жолдон чыгартып берет, адамдар дагы чочутуп берет да. Анткени дин бул жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу максат. Диндики ошол максат да. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу деп коет да. Меники максат ошол болгон үчүн келинчем Кудайга шүгүр жол салынат, авратын жаап эметип жүрөт. Анан жанагындай жол салынбаса да жүрө берсе болобу деген да суроо дагы бар да. Кудайга шүгүр жол салынат, динди кармаганга аракет кылып атат, дин менен жашаганга аракет кылып атат. Элдерге дагы жол салынган айым эжелерге, кыздарга дагы туура жактан да көрсөткөнгө, ошол жактан үлгү болгонго да аракет жасап келатат.